Assalamu alaikum, qandaysiңар қыздар? Бүгін сіздер менен ушундай сонун безөшкелерди жасайбыз. Жасалуу жолу өтө оңой. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен сіздер менен таланттын колтусу. Бизге биринчи кезекте суу керек болот. Сууну кайнаткандан кийин газды бир аз ылдыйлатып туруп, анын үстүнө жумурткабыздын агы менен сахарды кошуп, үстүнө коебуз. Бунун үстүнө идишибиз ылдый түшпөш керек. Суга тийбеш керек. Миксердин эң басына коебуз кыздар. Кичинеден өз негизи венчик менен алаштырсаңыздар деле болот, бирок ушу менен алаштырам мен. Сахар эркетиш керек, жумурткабыз пишип кетпеш керек. 3 гана заттан жасалат. Видеонун түгүнө жазып коёмун. Болгону техникаларын туура аткарсаңыздар, сиздердики дагы окшошот. Жасап көрүңүздөр. Мынакей кыздар, сахар эриди, эми ала беребиз. Кыздар, бул идишке которуп алдым. Бул болсо көп ашып кетет. Азыр миксерлейбиз, жакшы пышны болуп жакты. Мынакей кыздар, аябай пышны кылып, ушундай кылып миксерлейбиз. Көрдүңүздөр, мындай кылганда түшпөйт. Эми ушуга эле сахарный пудра кошобуз. Салгандан кийин миксерлебейбиз. Лопатканын жардамында аралаштырабыз. Пудрабыз аралашып кетиш керек. Мынакей кыздар, ушундай кылып аралаштырып алдык. Эми буну каалаган түскө боесак болот. Мына 2 дишке азыр. Аралаштырып алабыз. Ушинтип экөөнү салып алдык. Мындай бириктиребиз. Бириктирип алдык. Мындай мешокко 5 жылдызды салабыз. Каалаган насадкаңызды колдонсоңуздар болот. Мен ушуну колдонуп атам азыр. Эми буну ичине салып, духовканын идишине болот. Духовканын идишине аябай тегиз чыгат, караңыздар кыздар. Мына роза гүл болуп атат. Вау, көп кетип калды. Буну кайра салсак болот кыздар. Көбүрөөк ашып кетти. Сіздерге видеом түшүнүктүү эле болуп жатабы? Комментарий калтырганды унутпаңыздар. Сиздердин оюңуздар мен үчүн маанилүү. Шиш башкелерибизди сайып коебуз. Азыр кайсыга сайсам? Так, орун калтырыш керек эле өз негизи. Ушундай кылып кыздар, араларын ачык кылып, эгерде шиш башке сайдыран болсоңуздар, ушинтип сай бересиздер. Мен аларды ушул бойдон эле калтырайын деп атам. Арасында эле сайып коем, мындай кылып. Ал эми экинчи насадкамыз мына ушундай. Ушундай болду, караңыздар. Эми буну ушул бойдон бөлмө температурасында 2 саатка чейин коюп коебуз дагы. Духовкага салып 50-60 минутта да 2 сааттан 4 саатка чейинки аралыкта бышат. Кургатабыз. Эң биринчи салганда 10 минуттага чейин оозун ачып жаап, аба киргизип турабыз. Безешкелерибиз да даяр болду кыздар. Мен көбүнчө кечинде жасап коюп, түнү менен духовкада кургатамын. Мына ушундай кылып түнү менен калды. Бул 4-5 саат, 6 саатка чейин эле тура берет. Духовкаңыздарга карайсыздар. Мына ушундай аябай сонун болуп чыкты. Карасаңыздар.
Мына ушундай палочка кылып тортторго коюзсаңыздар да болот. Ар түрдө кылып өзүңүздөрдүн колуңуздарга жараша светте чыгарып аласыздар. Мен сиздер менен таанатын кылып болдум. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.